Жакын арада грипп болбодуңуз айчы? Жок. Баткен шаарынын тургуну Базаргүл Камилова облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна гепатит оорусуна каршы эмдөө алганы келген. Ал гепатит оорусуна каршы эмдөөнүн 3-чү дозасын алууда. Айтымында бир эле гепатит эмес, кызамык, кызылча ооруларына каршы эмдөөнү да убагында алуу керек дейт. Бул вакцинаны алыш керек. Эң биринчи ден соолук керек. Бул сарыкка каршы, анан кызамыктарга каршы бардык эле вакциналарды алгыла деймин. Жумула журт эл журттун бардыгын эле. Себеби мен өзүм алып атам, балдарыма дагы үй-бүлөмө бардыгына алдырамын. Учурда аймакта жаш балдар арасында гепатит А, кызамык жана кызылча оорулары күч алган. Мындан улам ар бир ата-эне бул ооруга кайдыгер карабастан балдарынын саламаттыгы үчүн эмдөөнү убагында алыш керек. А бирок дарыгерлердин айтымында эл арасында динди жамына алып, туура эмес түшүнүктө болуп, эмдөөнү албай жаткан ата-энелер дагы кездешүүдө. Неберелериме дагы бүт вакцинасын убагында алып жатам. Сарык оорусунан каршы гепатит Б, гепатит С ооруларга каршы алып убагында алып койгонубуз жакшы болот. Албаса оору күчөп кетет. Ошон үчүн бүт элдердин ден соолугу үчүн ал убагында алыш керек вакциналарды. Кээ бир ата-энелер өзүнүн сөзүндө туруп, баш тарткандар болуп атат, бирок биз дагы деле болсо, мына абал курч болгонуна байланыштуу биз ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол Кыргызстандын календардык планы боюнча 1 жана 6 жашта кызамык, кызылча, паротит ооруларына вакцина жасалып жатат. Ошол себептен биз ата-энелерге кайрылат болчук, өз убагында календардык план боюнча бардык вакциналарды алып кетүүлөрүнү. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткен облусунда жаш балдар арасында жугуштуу оорулар күч алып, кээ бир жерде балдар бакчалары убактылуу жабылган. Алса кызамык оорусу менен ооругандардын саны 100дөн ашса, ал эми сарык оорусу менен ооругандардын саны 1000ден ашкан. Алардын көпчүлүк бөлүгү эмдөөгө кайдыгер мамиле жасагандар. Эмделбеген балдарды кайсыл аймакта кооптуу болсо, ошол аймакта эмделбеген баланы кабыл албаганга милдеттүү. Ошол бала бакчанын бөлүм башчысына милдеттендирилген ошолор. Ошонун негизинде балдарды албай башка балдарга кооптуу болбош керек. Бүгүнкү күндө ошентип мониторингдин негизинде жанагы сарыкка күмөндүү болгон балдарды, ооруган балдарды очокторду аныктап, облустной андай жалпы 3 бала бакчаны бүгүнкү күндө карантинге алганбыз. Учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жугуштуу ооруларга календардык пландын негизинде эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бирок эмдөөгө ар түрдүү көз караш менен каршы болгондорго дарыгерлер тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.